утилизация этебиз. Кызылкыя шаарында ой этинин баасы 450 сомдон сатылып жатат. Жалпылап айтканда, мурдагы бааларга салыштырмалуу 22%га эттин баасы жогорулаган. Азык түлүккө болгон баалар бир гана этке эмес, бардык тамак ашка жогорулагандыгы маалым. Анткени менен калың элдин чөнтөгүнө кендирди кескен кымбатчылык өз таасирин тийгизип, карапайым эл сапаттуу тамак аш сатып алууга чамасы жетпечүдөй. Кызылкыя шаарынын бийлиги жаңы жыл майрамы алдынан элге арзан баада эт сатуучу түйүн ачты. Молодежная көчөсүндө жайгашкан эт сатуучу дүкөндө тургундарга 1 килограмм уйдун эти 390 сомдон сатылып жатат. Мөр басылат, абзат мөр басылмайынча уруксат бербеген неме болот. Түшүнүңөр? Буларды абзат күнүгө бизге ояктан убойда союлуп, анан келинет берге. Биз боюндан кийин келип, биз контрольный текшерип, печат басып, анан кийин уруксат беребиз. Шаар мэри Асылбек Маткалыков жай айларында базардагы эт сатуучулар менен сүйлөшүү жүргүзүп, бааны арзандатуу боюнча эт сатуучулар макул болбой коюшкан дейт. Андан улам жергиликтүү бийлик уй этинин баасына көзөмөлдөө жүргүзүп, эттин баалары аныкталды деп билдирди. Ал шаардагы эт сатуучуларга кайрылып, жаңы жылдан тартып эттин баасын 400-420 сомго чейин арзандатышса, карапайым калк үчүн жакшы болот эле деген пикирде. Алып келгендеги расходторун эсептегенде 360 туура келди. Бүгүн мына ноокаттан 3 мал алып келдик. Бүгүн да ошону бардык расходторуну эсептеп чыкканда 390 туура келди. Ошону биз элге 390 сатып атабыз. Жалпы ушу шаардын тургундарына ушул аз болсо дагы 1000 сомго чейин 2 килограммдан 1000 сомго чейинки акчада ушуну алышып атат. Мен ойлойм, азыркы күндө шаардагы бардык базарда иштеген касаптар менен да сүйлөшөбүз. Алар менен ошо өткөндө да мен барып сүйлөшкөнмүн жайында. Эттин баасын ошо 430-430дан 420дан кылып берилди. Бирок көнүшпөй койгон. Бирок мына ошону биз өзүбүз контролго алып текшерип көрдүк. Бүгүнкү күндө баалар кандай мал сатылып атат. Ошонун негизинде бүгүн баалар аныкталып калды. Мен ойлойм, биздин касаптардагы Кызылкыя шаарынын элине ошол өздөрүнүн эли, өздөрүнүн патриоттук сезими менен жаңы жылдан ошо 400-420га түшүрүп берген болсо, биз ойлойбуз, биз элге деген элге камкордуу деп эсептейбиз. Учурда арзан баада уюштурулган жалгыз дүкөндө эттин баасы 390 сомдон сатылууда. Ар бир сатып алуучу шаар тургундарына чектөө коюлуп, 1000 сомдон ашпаган этти алууга болот. Айрым эт сатуучулардын айтымында мал жандыктарынын базардагы баасы кескен кымбаттаганы эттин баасынын өскөндүгүнө себеп болууда дешет. Бирок шаардын мэри Асылбек Маткалыков этке көзөмөл жүргүзүлгөндөн кийин бааларга аныктоо киргизилип 400 сомдон ашпаган баада сатышса, сатуучуларга да пайдасы калат деген ойдо. Мындай болгондо мал базарларда баа кымбат депчи. Уйлар кымбат, анан өгүздөр кымбат деп айтканда. Бирок ошого биз макул болгонбуз. Кээ бир учурларда мал кымбат болуп аткан. Бирок азыркы күндө мына эми жаңы жылдын алдынан көтөрүлүп кетти. 3 күн болуп калды. Ага чейин малдар арзан болгон. Бирок өгүздөр кымбат, жөнөкөй уйлар, согумдар арзан болгон да. Бирок ошону биз мына өзүбүз контролду текшерип көрүп атпайбызбы? Текшерип көргөндө 400 сомго жетпеген баада сатса, кассапка да калат экен, элге да пайда болот экен да. Мен ошону айтайын деп атканым да. Бүгүн мына көрдүк. 390дон саткан болсо деле ошол кассапчыга да биз акысын чыгарып бердик, кассапка да калды. Биздин жокера башкалар болду, алар чыгардык, бирок бүгүнкү күндө 400га жетпестен эт сатса болот экен. Бирок биз айтып атабыз кассаптарга. Кунажын уйларды 400 сомдон сатсын, өгүздөрдү 420-430дан сатсын. Бул биздин талап ушундай болуп атат. Эт сат 450. 450 болот. Мал көч көтөрүлсө, кой көч да көтөрүлөт, түштү. Кымбат, бирок кымбат болсо да алып жейбиз. Кантсе да шаар бийлиги тарабынан уюштурулган дүкөн көпчүлүк тургундарды кубантты. Майрам алдында азык түлүккө болгон баалар да кескин өсүп кетет. Мындан улам арзан баада эт сатып алып, аз да болсо майрамдык маанай тартуулаган жергиликтүү бийликке карапайым эл ыраазы.
70 сом разница болуп атат. 70 сом болсо деле бизге кичине пайда жок дегенде жол кирабызды көтөрүп калат. Мына базарда дагы баары жок, кымбатчылык болуп атат. Эт деле кымбат болуп жатат. Кээ бир үйдө отургандар ушуга келгенде эт деле жей албай калышкан. Мисалы үчүн мен мактардын чыкканмын, bir kilo göçke mal almayısın. 450 songa 1 kilogram göç alsan 2 yılına yiyip koşup 500 oldu da barakası yam yok. Bana rahmat meylibizge. Шаардын мэри Асылбек Маткалыков жаңы жылдан кийин базардагы эт сатуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн, эттин баасына болгон бааларды төмөндөтүү боюнча аракеттер көрүлөт деп маалымдады. Ага карабастан арзан баадагы эт сатылуучу дүкөн ишин үзгүлтүккө учуратпастан уланат деген жообун кошумчалады. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатындагы саамалыкка антимонополия кызматы да катышып, алдыда эттин баасын арзандатуу боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт деп маалымдады. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын бешик жаңылыктары.